1 жашка чейинки балдар арасында пневмония оорусу күч алган Ош облустар аралык балдар ооруканасына күн сайын 400-гө жакын бейтап кайрылса, алардын көпчүлүк бөлүгүн пневмония менен кайрылгандар түзөт. Дарыгерлер пневмония көз, жаз айларында козголуучу бактериялык оору болгондуктан балдарын өз алдынча дарылоого чакырат. Оштогу облустар аралык балдар клиникалык ооруканасында Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарынан жарандар кайрылышат. Пневмонияга кабылганда балдардын дене табы көтөрүлүп, жөтөлүп, дем алуусу кыйындап, табити жоголуп жана көп ыйлап баштайт. Дарыгерлер оорунун белгилери билинсе, ооруканага же үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна баруу керек деген эскертишет. 1 жаштан жогору келип атат, 5 жашка чейин келет, 5 жаш, 7 жаш, 10 жаштар да бар. Эми алар азыраак, чем 1 жашка чейинкилерге карагандачы. А 1 жашка чейинкилердин иммундук системасы слабый болгон үчүн алар көп ооруп атат да. Кайрылуу эми аябай көп. Bir күндө түнү менен 50-ден ашык келип атат. Түнү менен. Күндүзү андан да көп. Эми бизде основной поликлиникабыз бар, поликлиникада 2 педиатр отурат, 2 педиатр кабыл алат да. Оорукана бейтаптарды күнү-түнү кабыл алат. Көздөн жазга чейин өпкөнүн сезгениши боюнча келгендер башка айларга салыштырмалуу көп болот. Ал эми башка оорулар боюнча кайрылгандар бир калыпта. Погоданын өзгөргөндүгүнө байланыштуу, баягы суук боло баштаганына байланыштуу дем алуу органдарынын оорулары бир аз көбөйдү. Бул жырдагыдай эле көрүнүш. Бир көбөйүп багындай болуп неме болуп кеткен жок, бирок жылда эле ушул убакта баягы толкун болуп ушундай болот. Ушул убакта бир көбөйөт, андан кийин январларда бир көбөйөт, жазга мал бир көбөйөт, ошондой 3-4 толкун болот. Азыр ошондой эле көбөйүп атат. Башка оорулар жайында кандай келсе, былтыр кандай болсо, ошондой эле болуп атат. 1 айлык баладан баштап 5 жашка чейинки балдар арасында күчөгөн пневмонияны убагында дарылоо керек. Эгер өтүшүп кетсе, баланы жылдар бою дарылоого туура келет. Жыл сайын ушул мезгилде көп бала пневмонияга чалдыккандыктан дарыгерлер дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырып, балдар кичине ооруганда дарыгерге текшертип турууну сунушташат. Зыягүл Болот кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.